Саламатсыздарбы, менин атым Адлет. Эдил Касеновдун 4 жылдан бери командасында иштеп келе жатам. Азыр грин картаны кантип так жана туура толтурганды көрсөтөм. Бул жерде официальный сайт бар, dvprogramstate.go. Ошол сайтка киргенде могу эң астында begin entry деген бар. Басасыздар, баскандан кийин уже сайтка кирет. Бул жерде код чыгат, кодду жазып эле. Жазганда туура жазасыздар. Уже мына официальный сайттын ичинде бул жерде анкеталарыңызды толтурасыз. Бул жерде name дейт. Биринчи бөлүгүндө бул жакта last family name дегенде бул фамилияңызды бул жерге жазасыз. К примеру, Сапарбеков. Бул жака атын жазасыздар. Данай. Сапарбеков Данай. Middle name деген бул middle name отчество эмес. Кыргыздарда middle name бул Америкада көбүнчө экинчи ат деп аталат. Бирок бизде middle name странах СНГ жок. Ошол бул жака галочка коюп коесуздар. Бул жактарда пол, бала же кыз деп жазасыздар. Бул жерде туулган жыл. Months деген бул ай. Биринчи кайсыл айда төрөлгөн? Декабрда. Декабрдын 21-чи 1999 деп коелу. Бул жерде биринчи ай, күн, анан жыл. Андан кийин шаар кайсы жерден төрөлгөнсүз? Бул жерде көөлүк боюнча, свидетельство о рождении боюнча Бишкек болсо Бишкек жазасыздар, же айыл ат башы же башка жерлер болсо же айыл же шаарды жазасыздар көөлүк боюнча. Биз Бишкек деп жазып коелу. Азыр кайсыл country where you born дейт. Бул кайсы мамлекетте төрөлгөнсүздөр дегенде бул Кыргызстан. Башка мамлекет болсо башка мамлекетти жазасыздар. Бул 6-чы часть грин картага катыша алган мамлекеттер. Бул жерде автоматически могу кайсы жерден төрөлгөн болсо ошол эле автоматически кетет. Бул жерге эч кандай тийишпей эле жөнүнө койсоңуздар болот. Бул жерге сүрөттөрдү жүктөйсүздөр. Сүрөт боюнча сүрөттү 600 пикселге тартылат. Ага эң башкы роль ошол сүрөттөр жакшы сүрөт болсо, кийин утканга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Ошого сүрөткө маани берип, жакшы салондорго барып, ошол жактан без обработки, без ничего бул жакка киргизиш керек. Бул жерде mail адрес для получения почты. В дальнейшем утуп калсагыз, почтага уведомление келет. Бул жерге көчөнү жазасыздар. Киевский деп. Киевская 145 деп коелу. Бул Киевская 145 кайсы шаарда же айылда? Бишкек деп жазайлы. Бишкек кайсыл областта? Чүйдө. И любой могу Киевская 145ке караштуу почтовый индекс болот. Интернетке жазсаңыздар чыгат. Өзү 72ден башталат. 72 00 73 72 деп жазып коелу. Почтовый индекс Тугистен, Google'дан тапсаңыздар болот. Анан кайсы мамлекетте? Бул Кыргызстан деп жазасыздар. Кыргызстанда болсо Кыргызстан. Country where you live today, кайсы мамлекетте азыр жашап жүрөсүз дегенде бул жерге Кыргызстан деп жазсаңыздар болот. Башка мамлекетте жашап жүрсөңүздөр башка мамлекетти жазсаңыздар болот. Бул жерде дагы телефон номерлерди жазып калтырып коесуздар. Бул жерге email почта. Email почтага кийин код аягында код берилет, ошону жоготуп калсаңыздар, email почта менен кайра восстановление кыласыздар. Email почтага доступ бар болуш керек сиздерде. Бул жерде азыркы учурда кандай образование, кандай билимиңиз бар? Минимальный бул грин карта тапшырганга средний образование керек. Средний образование дегенде бул 11-чи класстын аттестаты бар болсо, сиздер грин картага катыша аласыздар. Адан аз болсо, же колледж болсо деле средний специальный болот, аны менен деле тапшыра аласыздар. Бирок средний образование жок болсо, грин картага тилекке каршы катыша албай каласыздар.
Бул жерде биринчи high school degree деп турат. Это школьное образование. Vocational school бул колледж. Some university courses деген бул азыркы учурда университетте окуп атат бакалаврга. Бакалаврды бүткөн. Some graduate level courses бул магистратурада окуп атат. Master degree деген магистратуранын диплому бар. Some doctor level докторантура и доктордун диплому бар. 13-чү. Ошол могу жерге кайсыл сизге азыркы учурда кайсыл образование алып атасыздар же дипломуңуздар бар болсо ошону эле жазып коесуздар. Бул эң башкысы не замужем, нету жены. Бул жерде замужем есть жена, но не является гражданином Америки. Бул жердечи. Күйөөңүз же келинчегиңиз бар болсо, мой муж или жена не является гражданинами Америки деп. Ошондон кийин күйөөңүзгө деле дополнительно заполнение кыласыздар. Аз сейчас покажу. Бул жерде үчүнчүсү бул күйөөм бар же келинчегим бар. Бирок ал Американын гражданины болот деп эсептелинет. Документтери бар болсо, бул жерде буну отметка кыласыздар. Если күйөөңүздө гражданин Америки болбосо, же грин картка утуп, уже гражданство ала элек болсо, могу married, могу экинчисин таңдайсыздар. Unmarried бул бойдок балдарга unmarried деген. Divorced бул официально разведены болсоңуздар, divorced деп коесуздар. Видовед вдова деген. Вдова болсо, бул жакта официально вдова болсоңуз, бул жака коюп коесуздар. Ошол. Legally separated деген бул легально имущество бөлүнгөн. Бирок Кыргызстандын ичинде бул Америкада көп болот. Легально бөлүнүп, үйдүн немелерин бөлүштүрүп, бирок Кыргызстандын ичинде мындай жок, башка мамлекеттерде эле жок. Ошого көбүнчө могу учурларга туш келесиздер сиздер. Анан количество детей 1 деп жазайлы. Бул жерде күйөөңүздүн же болбосо аялыңыздын аты жөнүндө жазылат. Башында бул өзүңүзгө толтуруп аткансыз, бул жакта экинчи бөлүмүдө же күйөөңүзгө же аялыңызга толтурасыз. Сапабекова Аида деп жазып коелу. Туулган айы сентябрдын 31-и 2001. Бала же кыз деп таңдайбыз. Туулган шаары Бишкек, көлүк боюнча Кыргызстан. И бул жакта как обычно сүрөттөрдү жүктөп, анан бул жакта уже балага кетип атат. Child деген бул бала. Ошондой эле фамилиясы, бул жака аты, middle name жок. Кайра эле ошол ай жазылат, күн, анан туулган жылы. Бала болсо male деп таңдайсыз. Балагыз кайсыл шаарда төрөлгөн, ат башы болсо ат башы, Кыргызстан. И бул жака сүрөт жүктөп коесуздар. Болду. Ошол менен могуну continue бассаңыздар, могундай success деп чыгат. Success деп чыкканда ушул confirmation number'ды өзүңүзгө сактап каласыздар. Иш жерге жөнөтпөй, башка бирөөлөргө бербей, өзүңүздөр сактайсыздар. Success деп чыккандан кийин майлардын ортосунда результаттарды өзүңүздөр текшерип аласыздар. Сиздерге чоң рахмат. Буюрса Америкада жолугайлы.